Дагы бир керемет таңыбыз кутмандуу болсун деп сүйүктүү көрөрмандарыбызга ысык саламыбызды узатуу менен биргеликте УТРК Баткен телеканалы Таңкы Баткен көрсөтүүсү өз ишин баштайт. Аптанын 3-чү күнү ар дайымкыдай сиздин ден соолугуңуз үчүн кам көрүп, атайын адистер келип, бүгүн жакшы бир теманын акагында баарлашып, сиздин кызыктырган суроолорго жооп берүүгө даяр экенин эсиңизге салган кызматта Шарлотта Эшматова. Анда эмесе бүгүнкү биздин темабыз боор ооруларын алдын алуу, боор ооруларын дарылоо тууралуу келген атайын дарыгерлерибиз менен маектешебиз. Экран астында биздин WhatsApp номерибиз жазылып турат. Дал ушул номерлерге билдирүү каттарды узатсаңыз, сиздин сурооңузга биз жооп алып беребиз. Анда эмесе бүгүнкү биздин меймандарыбыз врачтардын билимин жогорулатуу институтта жугуштуу оорулар кафедрасынын башчысы профессор академик Сапарбү Тобокалова мейманда. Жана ошондой эле облус боюнча башкы жугуштуу оорулар дарыгери Каныгүл Жороева дагы мейманда. Кутман таңыңыздар менен. Кош келдиңиздер. Көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Жалпы кыргыз эли менен амандашып алыңыздар. Мен ушу Бишкектен институттан бул жерде дарыгерлерди билимин жогорулатуу үчүн келдим. Адан тышкары бул Баткенде ушу гепатиттер боюнча кандай иш-чаралар болуп атат, аларда кандай көйгөйлөр болуп атат, ошолор жөнүндө дагы сиздер менен пикир алмашууну жасайлы деп атабыз. Кутман таңыңыздар менен аман болуңуздар, сак болуңуздар. Бар болуңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу ушу Баткен шаарынын, жалпы Баткен областынын тургундары. Сиздер менен бүгүн жүз көрүшүп атканыбызга аябай кубанычтабыз. Бүгүн бизде ушу Сапар Тобокаловна Бишкектен атайын келип, ушу биз менен өзүнүн оюн бөлүшкөн отурат. Биздин бүгүнкү эң негизги максатыбыз ушу биздин Баткен областынын, Баткен шаарынын, Баткен районунун көйгөйү болгон ушу баягы кан аркылуу жугуучу сарык оорулары менен кененирээк ушул маалымат берип, ошону алдын алуу жолдорун айтып өтсөк деп отурабыз. Ошо бүгүнкү ушул алып баруубуз сиздерге жакшы маанай алып келет, сиздерге жакшы маалымат берет деп ойлойбуз. Сөз түгүп, урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай тажрыйбалуу дарыгерлер келди. Демек, тажрыйбалуу дарыгерлерден өзүнчө бир баягы пайдалуу жогоруда, Каныгүл айым айтканда пайдалуу маалыматтарды алуу үчүн алдыдагы жарым саат аралыгында мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз деп айталык. Деги эле дал ушул атайын Баткенге келип тажрыйба алмашып, биздин врачтарга, дарыгерлерибизге атайын билгениңизди үйрөтүп, көрүп текшерип кеткениңиз бул албетте аябай жакшы. Биз чын эле кубанып турабыз. Эми келгениңиздин негизги дагы максатын чукулураак, кененирээк биздин көрөрмандарыбызга жеткиликтүү айтып бересиз деген ишеничтебиз. Дагы эле Баткенде канча убакыт болосуз, качан келдиңиз, Баткенде жакшы эле коноктошуп атабы, ошол тууралуу дагы айтып кетсеңиз болот. Мен Баткенге дем алыш күнү келгенмин. Негизинен мына Баткен областы эле эмес, бүт Кыргызстан боюнча эле жугуштуу оорулар боюнча адистердин саны абдан аз. Жугуштуу оорулар тилекке каршы абдан көп. Ошон үчүн ушул гепатиттердин көйгөйлүү маселелерин ушул үй бүлөлүк дарыгерлер жакшы билип тактап, себеби эң көп оорулар менен өзүнүн жарандары менен катышкан бул үй бүлөлүк дарыгерлер. Ошон үчүн азыр мына 20дан ашык дарыгерлер келди. Негизинен булар үй бүлөлүк дарыгерлер. Эми буларга биз азыр ошо гепатиттердин жугуу жолдорун, алдын алуу жолдорун, дарылоо жолдорун, себеби бул илим бир жерде токтоп турбайт экен. Улам жаңыдан жолдомолор чыгып турат, китептер чыгып турат. Ошол мына биздин саламаттык сактоо министрлигинде дагы азыр жаңы ошо гепатиттердин алдын алуу, дарылоо боюнча абдан бир олуттуу жолдомо даярдалып атат. 1-2 айдын ичинде чыгып элге жетип калат деп ойлойбуз. Ошого чейин дагы ошол врачтарга биринчиден маалымат берели деп. Бул эмне үчүн бул эми гепатиттерди айтып эле жүрөбүз. Мына бул былтыр 23-чү жылы, 22-чи жылын аягында деп айтсак дагы болот. Ошол канча окумуштуулар, практикалык дарыгерлер,
Анан мына гепатит менен ооруган жарандар дагы өздөрүнчө уюм түзүшүп, активдүү болуп, саламаттык сактоо министрлигине көп жолу барып, жогорку кеңешке, президентке чейин жетип жүрүп, ошол көп адамдардын аракети менен биздин өкмөтүбүз 1 миллиард акча бөлгөн. Бул жанагы саламаттык сактоо министрликтин негизги бюджетинен сырткары. Алны баары эле гепатитке жумшалган жок. Ал эми бизде дагы башка оорулар бар, кант диабети, туберкулез жана башка дегендей. Ошонун бир 260 миллиондой гепатиттерге бөлүнгөн. Ошого вакциналар сатып алынды. Вакцинага чейин дагы десем, мен өзүм да таң калчумун, мен көп жылдардан бери гепатит менен ооруган ооруларды көрүп жүрөм. Бүт областтардан, шаардан кайрылчу эле, анан Баткенден Чанда эле бирөө барат эле. Демек аз болгон. Ооруган болуп. Анан мен таң калып, Баткенде ушул гепатит азыраак эле окшойт деп жүргөмүн. Анан ошо жанагы программанын алкагында Баткендин элин бардыгын чоң адамдарды текшергенде жүздөгөн кишилерден, бир эле райондон жүздөгөн кишилерден гепатит оорусу чыгып атат. Болгондо да бул жанагы колдон жуккан, суудан жуккан гепатит эмес, кан аркылуу жуккан гепатиттер болуп атат. Анан эми ушул башка областтар катарында эле немеге да бөлгөн болчу. Ошол каражаттар бөлүнгөн эле. Анан бир жыл убакыт өтүп калды. Эми ошодо кандай жыйынтыктар, иш кандай жүрүп атат дегенде биз мына Калынгүл Саматовнадан, бул жердин саламаттык сактоо координатору бар. Ошолор менен кеңешип, сурап, кандай болуп атат деп турабыз. Анан ошодо бир топ мүчүлүштүктөр болуп атыптыр. Ошолорду мен эми жалпы эле жана мындай алдын ал деп айтып коюп деле кете берсем болмок. Бирок бул именно Баткен элине жардам болсун. Ошол жанагы туура эмес жасалып аткан иштер адан дагы нары көбөйүп кетпесин деп. Биринчиден эми элдер ушу поликлиникага барганда эле ушу гепатит Б, гепатит Сга кан тапшырып, анан анализи чыгып атат. Ал анализи чыккандан кийин кимиси таза болсо, гепатити жок болсо, алар вакцина алыш керек. Ал вакцинаны дагы акысыз берилип атат. Эми ошондо мунун вакцина алуунун эрежеси бар. 6 айдын ичинде 3 жолу алат. Мисалы биринчи вакцинаны бүгүн алса, экинчисин 1 айдан кийин алат, үчүнчүсүн 6 айдан кийин алат. Бул бор оорулар менен ооруган кишиби? Бул тазасы, бул немеге вакцина. Таза киши деле ошончо алып туруш керекпи? Вакцинаны ооруй электе алыш керек дагы, оорубай калыш үчүн алат да. Эмдөө деген бул алдын алуу, оорунун алдын алуу, оорубай калсын дегенде. Эми ошондо ошо башында жакшы эле элге жетип, биринчи вакциналарын алышып, анан көптөгөндөрү, мисалы мага былтыркы эле бир июлдагы маалымат боюнча 118 000 киши Кыргызстан боюнча биринчи вакцинаны алган экен, экинчи вакцинаны 40 000 албаптыр, 40 000 албаптыр. Эми ойлонуп көрсөңүздөр, бул экинчи вакцинасын албаса, биринчиден вакцина алган кишиде иммунитет болбойт. Себеби 3 жолу алыш керек, Экинчиден бул канча кыйналып жүрүп, ошол бөлүнгөн акча сууга агып атат. Себеби жанакы 40 000 кишиге дагы вакцина кеткен да. Алардын үчүнчү вакцинаны канчасы алганын, албай калганы дагы көп санды түзөт. Ошон үчүн мен ушул азыр эми мен Баткенге келгенден кийин Баткендин элин айтып кетет элем. Ушу
жалаң эле аркасынан түшүп ушу бекер сай берели деген жерге дагы келбей, анан кийин мен көп көрүп жүрөм, ошо кийин док кылышат, мына вакцинасы деле сайдык эле анан ооруп калдык деп. Ал вакцинаны толугу менен сайган жок. Себеби ушундай адамзат ушундай жаралганбы, же азыркы доордо ошо элдердин бир топ фейли дагы өзгөрүп калганбы? Эч өзүнөн жамандык көрбөй эле башка жактан издейт себепти. Ошону да бир айтып коеюн деген сөз турат. Экинчи дагы бир көйгөй бул акысыз дары берүү. Ада дагы бир топ мүчүлүштөр болуп атыптыр. Бул эми вируска каршы дары вирусту деле өлтүрөт. Бирок ал вирус адамдын организмине канча залал келтирген, боорунда сезгенүү болуп, анан бооруна чел өсүп, боор катып, циррозго чейин бара турган оору да бул. Көп учурда цирроздун дагы өтүп, боордун рагына бара турган оору. Ошон үчүн мына бүт дарыгерлер дагы неметип чуркап жүрүп, ушул элге көбөйүп кетпесин оорусу деп мамлекетибиз, өкмөтүбүз, министрлик ошондой аракет жасап атат. Анан бул бир жүздөгөн кишиден гепатит чыкты дейлик. Ошол оорулар өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерине барыш керек. Мен кече сурадым врачтардан, силердин участкаңарда канча өнөкөт гепатит менен, канча цирроз менен өчүрүп турат тизмеде десек, аны бизде бөлүнгөн дарыгер бар, ошодо эле турат. Ал бөлүнгөн дарыгер ол дарыны эле бере турган эле бир жана аптекада иштей тургандай киши болуп калыптыр. Бир эле дарыгер бүт Баткен областынын гепатит менен ооругандарын карай албайт да. Ошон үчүн мен жарандарга, ооругандарга айтайын деп атам. Биринчиден өзүңүздөрдүн ошол үй бүлөлүк дарыгерге барышыңыздар керек. Анан ал гепатитти дарылоо деген ал бир эле вирусту өлтүрө турган дарыны берип койгондон жакшы болбойт. Себеби ал вирус боорго залалын келтирип, бүт организмге залалын келтирип, ошо менен кошо дарылай турган учурлар бар да. Аны ким коет? Диагнозду ким коет? Аны дарыгер коюш керек. Адан тышкары ошол ушунча жыл жашаган кишиде кошумча оорулары бар болот. Мисалы, жана өпкөсү ооругандар бар, өтү ооругандар бар, уйку бези ооругандар бар. Ошолордун баарын тегиз дарыласа, анан кийин айыгат. Деп ошону бир баса белгилеп кетким келди эле. Андан кийин азыр мына мен уктум, Баткенде вируска каршы Тенефавир деген дары түгөнүптүр. Анан эми ошо дарыны дагы токтотуп коюп, эми дагы бекер дары келгенде анан ичебиз деп ичпей турушуптур. Бул абдан туура эмес. Себеби эгер ал жана вируска дары берилди, вирус өлүп атат, а уже вируска дары келбей калганда, бай организмде калган вирустар кайра күчөп, көбөйүп, анан кийинки бергенде мурдакыдай бир таблетка берсе, ал вирус уже баш ийбей калат. Ага 2 таблетка бериш керек. Ошон үчүн бирок ал өкмөттө дагы каралган жок да. Мындай дары түгөнгөндөн кийин анан 2ден беребиз дегенге дагы акча болуш керек, дары дебей. Ошон үчүн биздин жарандар, биздин элдер эми анча-мынча, эми бул карабайсыздарбы? Ушул элдин баарын изилдеп, обследовать этип, сен оорулуу экенсиң деп айтып бергендин эле өзү канча пайда. Анан кийин эми мен ошол дарысын бекер берсе гана ичим, болбосо ичпейм дегендей, бул кимге доомат? Адам өзү ооруп атпайбы? Ошол эле дарылар аптекаларда кеңири сатылат. Ошону дары келбей да калышы мүмкүн. Себеби ал бир жолу берилген акча болчу. Азыр дагы аракет жасап, кат жазып болуп атат. Бирок быйыл деле ошончо акча бөлүнөт деген эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн ар бир биздин жараныбыз өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, күтүп отурбай бекер бергенде. Эми мындай деп айтам да, ата энеси деле баласына
атаның қолында ақчасы болсанан кейін баласына береді ғой. Бар болса да бербей қойған ата-ана деген бар. Анан эмне үчүн өкмөт ар бир ооруган жаранга сөзсүз сен кайсы оору менен ооруба, мен сага неметип дарыны дагы камсыз кылам, вакцинаны да камсыз кылам деп айтпайт да. Биз баарыбыз эле чоң адамдарбыз. Ошону бир түшүнүп коюш керек. Экинчиден бул жана гепатит болгондо боордуго биринчиден май бүтөт. Боор сезгенгенде. Адам кийин дарыланбаса боорго чел бүтөт. Соединительная ткань деп коет. Бул боордун катуусу. Өздөрү боор куурап калыптыр деген да сөз бар. Бул цирроз. Аны негизги өзүнчө аппараттар бар. Фиброскан деген аппарат ошол негизинен гана бир эле боорду эле көрөт. Бир эле ошо боордун катыганын көрөт. Экинчиден дарыланып атса, ошол боордун катыганы азаят. Ошол азайганындагы ошол аппарат көрүп берет. Адан тышкары УЗИден өтүш керек, кошумча анализдери бар. Анын бардыгын үй бүлөлүк дарыгер жазып, көзөмөлгө алып, 1 айдан кийин келет, 3 айдан кийин келет. Ошондон кийин теги адамдын айыгып атканын, же оорусу көбөйүп атканын ошодон анан кийин байкаса болот. Эми мына Баткенде фиброскан деген аппарат жок. Баткен турсун 10 жылдан бери Кыргызстан боюнча бир 2-3 жерде эле бар эле. Но мен угуп атам, ушу мына Жалал Абад областында 2 аппарат алышты деп, Кызыл Кыягда дагы алышып, иштеп баштай элек деп атат. Ошо жарандар, ооругандар өздөрү издеп, кайсы дагы мага дары керек экен, кайсы аппараттан өтүшүм керек экен деп өздөрү да кам көрүш керек. Эми ошолорду дагы биз ойлоп, мына буюрса жума күнү, ишемби күнү Жалал Абадтан ошол фиброскан аппараты келет. Баткенге келет, Баткенге келет. Ошону азыр биз кайсы жерге коет экен, Каныгүл Саматовна айтат. Анан кийин аны сразу айтып коеюн, бул өкмөттүк эмес. Ал жерге келип дагы анан кийин силер бизге эмне бекер бербейсиңер, гана бекер дебейсиз. Азыраак гана бир акча төлөмү боюнча болот. Бирок аябай сонун мүмкүнчүлүк, эч кандай Жалал Абадка барбайт, эч кандай башка облустарга барып дарыланбайт. Болгону атайын келген Баткенден арзан баада өзүнүн ден соолугу үчүн кам көрүп, жакшы бир шартта дарыланып, өзүнүн баягы кам көрүп кетсе болот экен да. Жакшы мүмкүнчүлүк да. Мына Бишкекке самолетко же машинага акча төлөп, бирөөнүн үйүнө жатып, анан кийин Бишкекте анализдер Баткенге караганда бир топ кымбатыраак. Ошолордун бардыгын төлөп, ошого кайыл болуп деле барып атышат. Бирок оорулар аябай көбөйүп, кабылдап кеткенде барып атат. Ошон үчүн биздин бүт жасаган далалатыбыз ушул Баткендин өзүндө болсун. Дарыгерлер кандай дарылаганды так билсин, эсепке алсын, дарыланып атабы, анын жыйынтыгындагы карап турсун деген сөз болуп атат да. Ошон үчүн бул дарыгерлер тарабынан дагы, уюштуруучулар тарабынан дагы, анан эң негизи ар бир жаран өзүнүн ден соолугуна күйүп, кам көрүп, акча сарпташ керек болсо сарптап, мына бул мен карадым, бул Баткенде өзгөчө положениеде экенсиңер, бардыгы эле 50% арзан экен. Мындай бейиште да жок, мындай мүмкүнчүлүктөр. Ошону дагы пайдаланып, туура пайдаланып, анан көрүнсүн деп атабыз. Анан дагы бир айта кете турган нерсе, бул кан аркылуу жуккан оорулар дегенибиз менен бул энеден ооруган, гепатит менен ооруган энеден балага жугуп атат. Ошол эле үй бүлөдөгү 3-4 баласына жугуп атат. То есть бул үй бүлөлүк оорунун булагы болуп калып атат, очогу болуп калып атат. Анан сиздерде дагы ошо балдарын эмдөөгө алып барбай койгондор көбөйүп атат. Ошолго байланыштуу мына бүгүнкү тиешеси болбосо дагы жанагы кызамык оорулары. Ошол башында 1 жашында эмдөө алып, кийин албай калган, же башында албай калган, анан бул өрт тарагандай тарады го, неметип, кызамык оорусу, көкжөтөл оорусу, а бул гепатит абдан көпкө чейин ооруп,
зыян келтире турган оору болуп атат да. Ошон үчүн дагы ошол өзүңүздөр барып ошол поликлиникага мен анализ тапшырып коеюнчу, телевизордон уктум эле тапшырыш керек экен го деп аны жасаңыздар. Вакцинаны сөзсүз алыңыздар. Ошол эгер вакцинаны 3 жолу алса 6 айдын ичинде 2 жаман гепатиттен коргойт. Бул гепатит Б, анан гепатит Д деген бар. Ошол гепатит Д 2 жылда эле циррозго өтөт. Ошон үчүн анан ушу биз элге жеткизели, ушу ден соолугу жөнүндө кам көрсүн деп атабыз. Сонун жогорудагы сөздөрүңүздөн аябай байкап атам да, негизи дарыгерлердин бардыгы эле мына ушундайбы, элдин ден соолугун кам көрүп баргыла, ушундай кылгыла, мындай кылгыла деп биз даптаяр өзүбүз мына ушундай сөздөрдү айтып атсак дагы, урматтуу көрүүчүлөр, анан ден соолугуна күйбөй, барып эмне кылам, убактын аягандары көп, анан ушул ооруларды аябагандай өткөзүп алып, каза болуп калган учурларды эле кездешип атпайбы, Эми бул мына каза болгондор көп гепатиттен, бирок мен жана жогоруда айтып өткөндөй, бир эле вируска каршы дары берип койсо, гепатит айыкпайт. Бул гепатит цирроз деген бүт адамдын органдарынын оорусу. Анан ошолор бир каза таап калса, себеби дагы бир көйгөйлүү маселе, ошол вирустук өнөкөт гепатит менен, цирроз менен жата турган больницада жер бөлүнгөн эмес. А негизинен ошондой же бөлүм болуш керек. Же ошол жана жогуштуу оорулар бөлүмүнөн бир 3-4 палатаны бөлүп коюш керек. Ал оорулар болсо кардиологияга жатып калат, гастроэнтерологияга жатып, хирургияга жатып калат. Себеби ал ооруда кровотечение деп оозунан кан кетүү болот. Ошол кан кетүүнү көп учурда токтото албай калат. Анан алар ошол терапияда каза тапса, терапиянын диагнозу коюлуп калат. Хирургияда каза тапса, хирургиянын диагнозу коюлуп калат дагы. Анан бизде гепатиттер аз эле эсеп болуп калат. Себеби ал жөнүндө департамент санэпидстанция деген бар. Ошого кабар жетпей, эсепке кирбей калып атат. Анан ушу жакында да бизге айтылды, ушу мына гепатит Д дегенге дары жок болуп атат, аны кайдан тапсак болот дегенде силер бизге санын айткылачы. А санын айтсак, ал жана больницага, жугуштуу оорулуу отделенияга жаткандар гана экстренный извещение берет экен дагы, а канчалары жүздөгөндөрү башка оорулардын аты менен кетип, бизде ошо алардын так саны белгисиз болуп калып атат. Ал жагындагы биз ойлонуштурубуз керек. Сонун, Каныгүлайым. Жогоруда Сабаралты Бакалдын аябай жакшы кеңешин айтып кетти. Эң негизги ушул баягы 23-жылдан баштап бизде ушул сарык ооруларыны алдын алып текшерип, бул дагы баягы жашы чектелүү да, 28 жаштан 65 жашка чейин. Ошондо мисалы үчүн бизде көйгөй болуп атат, 28 жашка чейинкилер дагы, мисалы үчүн 14 жашка чейин бая төрөлгөндө вирусный гепатит Б-га каршы эмдөө алып атышат. Андан кийин если үйүндө ачакта сарык менен ошо хронический өнөкөт кан аркылуу жугуучу сарык оорусу менен оорубаган болсо, 14 жашка чыккан балдар келип өздөрү тапшырып вакцинация алыш керек да. Азыр бүгүнкү күндө аны билбестен баягы бизде 25, 20, 14, 18 жаштагыларда келип эмне үчүн бесплатно бербей атасыңар деген конфликттер да болуп атат. Мына азыр Сабаралты Бакалдын аябай жакшы түшүндүрүп өттү. Андан кийин ошо 65 жаштан өткөндөн кийин дагы алар дагы мисалы үчүн 80-90го чейин жашашы мүмкүн. Ошондуктан алар дагы келип өзүнүн ден соолугу үчүн күрөшүп, маркер баягы түрүнө тапшырып, эси жакшы чыга турган болсо, алар да өздөрүнүн акчасына сатып алып эмдөөдөн өтсө болот да. Андан кийин жанакы акысыз дарыларды берет деп атпайбы, эже аябай жакшы түшүндүрдү. Ошондо дагы бир эле мен ушул вируска каршы эле таблеткаларды ичсем болду деп, калган ооруларына таблеткаларды, керектүү дарыларды албай атат да. Жана эже аябай жакшы түшүндүрүп өттү, баягы сероспечен депчи. Ошого жеткизбеш үчүн дагы бир гана баягы вируска каршы гана дарыны ичпестен
бүт кайсы жеринде изменение болсо, өзгөрүү болсо, сахарный диабети болобу, гипертонический болезнь, мисалы үчүн бөйрөгөр ошолордун дагы кошо дарылаш керек. Ошондо гана эффект болот да. Бир гана вирустарын жанакы ичип аткан энтохабир тенов деп атпайсызбы? Противовирусный таблеткалар. Булар бир гана кандагы вирусту гана өлтүрөтчү. Мына ошондуктан баягы өзү негизи биздин саламаттык сактоонун буйругунун негизинде бир жылда баягы 2 жолу кароодон өтүп туруш керек. А бизде эч өтпөй атпайбы? Качан гана ооруп жатып калганда келип атышат. Андан кийин акырында келип эле биз дарыгерлер күнөөлүү болуп калып атабызчы. Эгерде элдин баары жалпы элге кайрылат элем, ошолор өздөрүнүн ден соолугу үчүн кам көрүп, убагында келип, бүт керектүү болгон анализдерин тапшырышып, ушу сарктын түрлөрүгө да тапшырып, алдын алып, саркка каршы эмдөөлөрдү алса, андан башка оорулар болсо, алардын да алдын алса, ошо баягындай өтүп кетип, баягы өздөрү оорулар кыйналбайт эле деп ойлойм да. Ушул аябай жакшы, эженин аябай салымы көп. Мына 23-жылдан бери ушу жанагы акысыз текшерүүдөн өткөзүп, анан таблеткаларды берүүгө, ошону киргизгенден бери бизде Баткен областында, ушу Баткен шаарында, Баткен районунда аябай баягы өнөкөт сарык оорусунун Б түрү менен ооругандар аябай көбөйдү да. Ошондуктан бүгүнкү күнү бизге атайын Бишкектен келип, бүт область боюнча үй бүлөлүк дарыгерлерди, анан баягы жугуштуу оорулар дарыгерлерини бүгүнкү күндө эже ошол 4 күндүк күнүн семинар өткөзүп, бизге да колунан келген жардамдарын берип атат. Кубанычтабыз. Анан мына ушул нерсе мени кызыктырып атат да, эми жогоруда айттым, тажрыйбалуу дарыгерлер депчи ушунча жылдык тажрыйбаңыздарга таянып деле айтсаңыздар болот. Мен билгенден биздин Баткен элибизде түштүк тарапта, эми мен бул жакта болгонум үчүн жакшы билем да. Көпчүлүк элдер дарыгерге баргандан уялышат, тартынышат, мен оорулуу деп элдин сөзү менен көпчүлүгү жашап калышат дагы, анан үй шартында эле үй бүлөлүк медицина колдонушат да, баягы мынтип коюш керек, баягы ырым-жырым деп айтып коет го, ансыңардай ошол нерсени аябагандай көп колдонушат бизде, дарыгерден дагы көбүрөөк. Мына ушул нерсеге кандай көз караштасыз? Бул нерсе канчалык деңгээлде туура? Бул эми эгер жанагы жөн эле бир суулуу чөптөрдүн ичип, анан эчкинин жанагындай бир карындарына отургузуп ушундай бир кылчу эле да. Өтө көп зыяны тийбесе мейли, бирок эми андайдын кереги жок да. Себеби мындай совет орногонго канча болду, биздеки независимость болгонго канча болду, кичине алдыга өнүгүш керек да. Себеби ар бир жаран эч болбосо орто билими бар да, мектепте окуган. Анан эми адан нарыдагы өнүккөнгө аракет жасачу. Бизге абдан ар түрлүү нерселерди ичип алып, дарыланып, бирдемелер менен шыбап, оорулар аябай көбөйгөндө келет. Ошол эле элдер ушул өзү жасай элек, башка бирөөнүн жасап, анан алар жакшы болбой каза таап калганынан көрүп, өздөрү кичине ошодон тажрыйба алыш керек да. Анан азыр ошондой кошунанын айтканына көбүрөөк ишенет, дагы бир тең туштардын айтканына көп ишенет, бирок анын бардыгы барып жамандыкка алып келет. Анан дагы мен ошол айтайын дегеним, мына кош бойлуу аялдар. Кудайга шүгүр, Кыргызстанда мына бала төрө деген жакшы, дагы эле ар бир үйдө 5-тен 6-дан 7-ден балдар бар. Бирок ошол балдарды дагы төрөп коюш эле максат эмес, аларга тамактангандарын жакшы карап, алардын ден соолугуна карап, окуусуна карап, мына Каныгүл Самбатовна ыйлагыдай болуп мага айтып атат, 1 жашар баланын салмагы 4 килограмм жетпегендери келип атат, 5 килограмм. Муну эми жана рахит деп коет, кан аз болуп келип атат. Анын бардыгын эле бир күндө айыктырбайт да. Ал ошол үйдө жанакындай эч кандай тамак ашына, баланын азыктарына көңүл бөлбөгөндөн келип атат. Экинчиден, кош бойлуу аялдар өз эле гепатит менен ооруп калбай, ал баласына да жугузат. Төрөгөндөн кийин ошол жана мен өдө жогоруда айтып кеттим, үй бүлөлүк оорунун булактары деп алда болуп атат. Ошон үчүн бул кош бойлуу болгон учурда
биринчиден ошол жана үй бүлөлүк дарыгерге инфекционистке барып мен дарыланышым керекпи, кош бойлуу аялдар экинчи жана половина беременности деп коет, ошол экинчи жарымына өткөндө кош бойлуулуктун алар кадимкидей вируска каршы дары ичиш керек. Өзүн ойлобосо, эч болбосо төрөй турган баланы ойлонуш керек. Экинчиден жанакы бардыгы эле айтат, вакцина алган эмне ушу жамандыкты көбүрөөк издейбиз да, вакцина алгандар деле ооруп атпайбы деп. Анан көптөр айтат, вакцинаны сайса, баарын туура болсо, канча убакытка чейин таасир берет деп. Мына мурда вакцинаны сыртына жазып койчу эле. Вакцинаны туура алган адамдарда гепатит Б-га каршы иммунитет 7 жылдан 12 жылга чейин болот деп. Анан жана биз мына илим поздор ученыйларда кызыкпыз. Дүйнө жүзүндө эмнени статья кылып жазып койсо эле, бул Баткенде эмне болуп атат, Кыргызстанда эмне болуп атат, менин жумушубуз жок эле, ошол Европадагыга теңелгенге аракет кылабыз. Европаларда азыр мындай кандан жуккан оорулар, гепатиттер калган жок. Ошон үчүн Европа дары да чыгарбайт, себеби спрос болбосо дарыны чыгарып эмне кылат дегендей. Анан ошондо дагы айтылып, эми гепатитте неме болсо, гепатити жукса дарылансын, эгер жукпаган болсо, ошол бир эле жолу вакцинаны толук алып койсо, өмүр бою жарайт деген да сөз айтылып кеткен. Анан мына жакында Россиянын окумуштуулары көбүнчө ошол Европага карабай өздөрүнүн окумуштууларынын жыйынтыгына көп карашат дагы, ошолор жазып койду. Эгер туура вакцина алса 3 жолу, ошол вакцина эң кеминде 15 жылга чейин жарайт деп. Ана мына Каныгүл Самбатовна айткандай, жанагы 15 жаш, 16-17 жаштагылар 3 жолу вакцина албайт. Себеби алар бая жаш маалында, кичинекей маалында 3 жолу турсун 4 жолу вакцина алган. Ошолор 1 жолу вакцина алып койсо болот. Себеби биздин Кыргызстанда жугуштуу оорулар, гепатиттер абдан көп. Себеби биз Европаны карай бербей, өзүбүздүн үйүбүздө эмне деген көйгөй болуп атат, ошого жараша карашыбыз керек. Анан кийин вируска каршы дарыны дагы сөзсүз алып, сен токтот дары протокол боюнча ошо токтотушуң керек дегенге чейин көзөмөлдө болуш керек да. Ошол милдеттин баары врачта. Ошол өзүңөрдүн эле врачыңарга эле, семейный врачыңарга эле барып койсоңор, ошолор постоянно көзөмөл жасап айтат. Мына кече дайыр жаштары келиши гепатитти дарылап аткан айтты. Биз 50 ооруну айыктырып койдук. Дагы бир сөз бар да, айыкпайт эмиш го, биз тигиден уктуганан телевизордон көрдүк деп. Айыгат, себеби жана күчтүү дарылар, вирусту өлтүрө турган, боорду калыбына келтире турган дарылар, ошолордун баардыгын тактап берсе эле айыгып көрүп эле атпайбызбы, айыгып эле атышат. Эң сонун негизи көп суроолорума аябагандай жооп алгым келген болчу. Деги эле боору оорулардын белгилери кандай болот, кандай болгондо биз дал ушул оору келгенин дарыгерге барбасак дагы өзүбүз жок дегенде сезишибиз керек деген суроолор бар болчу. Кыскача ушул суроого деле белгилери боюнча айта кетсеңиз, убактыбыз дагы соңку мүнөттөрүңүзгө багытталып калыптыр. Эми жана Кыргызда деле көп элдер деле сары оору дейт. Сары карыганда ал дарыгердин деле кереги жок. Апасы эле, баланын апасы эле же оорулуу деле өзү деле көрөлөй, мен сары оору болуп калыптырмын деп докторго барат. Бул айта турган нерсе, бул бир сары карыган гепатитке 200 сарысы жок гепатит туура келет. Ошол жана сарысы сыртына чыгып ооругандар өнөкөткө көп учурда өтпөйт. Циррозго дагы өтпөйт. А мына ал сарысы чыкпай, же азыраак гана чыгып, оорунун белгиси жок болгондордун көпчүлүгү ошол өнөкөт гепатитке өтөт. Анан ошол өнөкөт гепатиттер дагы 10 жыл, 20 жыл билинбей жүрө бериши мүмкүн. Билинбеген бул сыртына чыккан жок, бирок боордун сезгентип, боорду бузуп, боордун клеткалары өлгөнгө чейин алып барат. Ошонусу менен бул жаман. Бирок эми жаңыдан башталганда тамакка табити келбей, алы куруп,
температурасы көтөрүлүп, кускан учурлар дагы болот. Кээ бирде ушул сары оору 4-5 күндүн ичинде эле каза болгонго жеткизген немелери бар. Бул аябай оор, анан тез өтүүчү фульминантный гепатит деп коет. Ошол жактарындагы биздин элдер биле жүрсө. Чоң рахмат. Рахматыбызды айтабыз. Бүгүнкү эфирибиз урматтуу телекөрүүчүм сиздерге жаккан болсо, пайдалуу болгон болсо, анда биз дагы өзүбүздүн максатыбызга жеттик деп ишенели. Бизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Эми жалпы кыргыз элине кайрылуу болсун, сиздерден эркин микрофон. Урматтуу баткендиктер, урматтуу биздин кыргыз элибиз. Мына күндөн күнгө турмуш жакшырып баратат. Мына мен кече Баткенге көрүп, жаңы имараттар салынып атыптыр. Дагы кайта кете турган нерсе, биздин Кыргыз медициналык академия абдан жакшы клиника салып атыптыр. Ал дагы Баткенге берген кошулган бир аябай жаңылык дагы, анан ушу ден соолук кошо турган. Мен укканыма караганда Бишкектен дагы адистер келип ал жерде иштейт. Баткендин өзүнүн менмин деген кыйын адистери ошол жерде иштейт деп, бул дагы бир жакшы саамалык, жакшы кошум дегендей. Бирок бардык нерсенин бардыгы ар бир жарандын өзүнүн колунда. Эгер ошол жаран биздин айтканды угуп, өзү китеп окуп, башкадан дагы өзүнө билим кошуп, биринчиден ден соолугуңарды сактасаңар, анан кийин жумуш болот, анан кийин той болот, анан кийин ыр болот дегендей. Ошон үчүн ден соолукта болуңуздар, шайыр болуңуздар, көңүлүңүздөр куунак болсун, үйүңөрдө тынчылык болсун. Үйдө тынч болсо, кошунаңыз тынч болсо, мамлекет дагы тынч болот. Биз болсо сиздердин дайым кызматыңыздардабыз. Бул Баткенге келип семинар өтүп аткан жокпуз. Биздин кафедра бүт 7 областка семинар өтүп жүрөбүз. Нарын, Талас жакында эле февралда Ысык көлдө ушундай семинар өттү. Быйылкы жылдын эсебинен анан Күздө Жалал Абадта дагы өтөт. Ошолордун бардыгы эле сиздерге кабыл болуп, ден соолугуңуздарга кам көрүп, ден соолукта болуңуздар. Бар болуңуз, сизге дагы ден соолук каалайбыз. Каны билейин. Бүгүн мен ушу Сапарата бакалынага ушу Баткен элинин атынан, Баткен дарыгерлеринин атынан терең ыраазычылыгымды билдирем эже. Оорубаңыз. Мына бүгүн аябай биздин элге жакшы өзүңүздүн ой пикирлериңизди айтып кеттиңиз ушу жугуштуу оорулар боюнча. Ушу дайыма биздин насаатчыбыз болуп жүрө бериңиз. Кудайым сизге ден соолук берсин. Ал эми мен өзүмдүн ушул Баткен шаарынын, Баткен районунун тургундарын айтып кетер элем. Ушул аябай жакшы кеп кеңештерди алдыңыздар деп ойлойм. Анан жана жогоруда да айттык, ошо 5-6 күндөрү биздин ушу Баткен шаарында жанакы өнөкөт ооруларды сероз печенге өтпөдү деп ошо фиброскан деген аппарат келет. Сиздерди баягы Бишкекке, Ошко эки жакка барып ооруа болбосун деп, ошол эгерде кандай проблемаңыздар болсо келип кайрылып көрүнсөңүздөр болот. Андан кийин ушул ар бир жаран өзүнүн ден соолугу үчүн өзү кам көрүш керек. Мына жугуштуу оорулардын, көптөгөн жугуштуу оорулардын мисалы үчүн алдын алып оорубаш үчүн ушу эмдөөлөрдү өз убагында алып турсаңыздар, канчалаган оорулардан кутуласыздар деп ойлойм. Заманыбыз тынч болсун, ушу чек арабыз тынч болсун. Баткен элинде, жалпы эле Кыргыз элинде аманчылык болсун. Сиздер менен жакшылыктарда жүз көрүшүп турайлы. Сиздерге дагы ден соолук каалайбыз. Атайын убактында бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Атайын шаардан келип, насыл Баткен элибиздин ден соолугу үчүн кам көрүп күрөшкөнүңүз үчүн сизге дагы атайын жалпы Баткен элинин атынан рахматыбызды айтабыз. Бар болуңуз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин темабыз боор оорулары тууралуу болду. Атайын келген биздин адистерибиз врачтардын билимин жогорулатуу институтта жугуштуу оорулар кафедрасынын башчысы профессор академик Сапарбү Тобокалова болду. Жана ошондой эле облус боюнча башка жугуштуу оорулар дарыгери Каныгүл Жороева. Ыраазычылык айталы, көздөгөн жериңиздерге аман эсен жетип алыңыздар. Биз ар дайым кызматташууга даярбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфир сизге пайдалуу болгон болсо, анда биз өзүбүздүн максатыбызга жеттик деген ишеничте болуп калабыз. Эфирдин кайталоосун YouTube, Instagram, Facebook баракчалардан баш багып көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал жактан УТРК Баткенди издесеңиз, сиз менен дос болобуз. Комментарий бөлүмүнө ой пикир калтырганды дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Кызматта Шарлотта Эшматова болду. Кайрадан жолугушуу үчүн убактылуу коштошоюн. Аман туруңуз.